Assalamu alaikum урматтуу Кут Медиа каналынын көрөрмандары. Ардактуу Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун YouTube'дагы көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерде YouTube'да интеллектуалдык суроолорду берүүнү туура көрдүк. Сиздерге биз 10 суроону беребиз. Эгерде ким биринчилерден болуп 10 суроого тең туура жоопту берген болсо, биз ага кичинекей сыйлыгыбызды ыйгарабыз. Анда эмесе, суроолорго көңүл буруңуздар. Биринчи суроо. Кубалашып ойногон бул 4 агайыны канча кубалашпасын эч качан бири-бирине жете алышпайт. Бул эмне? Экинчи суроо. Статистика боюнча аялдар эркектерге караганда көз айнекти көп тагынышат. Анын себеби биринчиси көп окушат, экинчиси иш столу эркектерге ылайыкташкан үчүн, үчүнчүсү эмне болушу мүмкүн? Үчүнчү суроо. 20-кылымда адамзат көптөгөн ачылыштардын күбөсү болду. Мына ушундай жаңылыктардын бири бул ДНК анализ аркылуу баланын атасын аныктап алуу процесси. Дээрлик 99% ДНК анализдери туура чыгат, бирок бир гана учурда адаштырып коюшу мүмкүн. Суроо: кайсыл учурда болушу мүмкүн мындай адашуу? Төртүнчү суроо. Илим жана турмуш деген журналда мындай бир цитата бар. Эгер кайсы бир эркек бир аял үчүн баарына даяр болсо, анда ал эркек ошол аялды сүйөт. Ал эми кайсы бир аял бир эркек киши үчүн баарына даяр болсо, анда ал көп чекиттин ордун жазыңыздар. Бешинчи суроо. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир күнү Али радиаллаху анхудан сурайт. Эй Али, сен Аллахты сүйөсүңбү? Ооба. Пайгамбарынчы? Ооба. Аялың Фатиманычы? Ооба. Балдарыңдычы? Ооба, аларды да сүйөм деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алиден ушунча сүйүүнү жүрөгүңө кантип батырдың деп сурайт. Анда Али радиаллаху анху эмне деп жооп берген? Алтынчы суроо. Өзбек улутундагы кыздар күйөөгө чыкканга чейин бул нерсе 4-төн 8ге чейин, ал эми күйөөгө чыгып биринчи баласын төрөгөнгө дейре 10-дон 20га чейин, ал эми биринчи баласы төрөлгөндөн кийин канча болот? Жетинчи суроо. Кыргыздардын боз үйүнүн уникалдуулугу ушул күнгө чейин таң калтырып келет. Анткени жылдын 4 мезгилинде тең жашоого ылайыктуу. Боз үйдүн сырткы көрүнүшү чоң болгону менен эшиги кичинекей формада. Эмне үчүн биздин ата-бабаларыбыз боз үйгө жупуну кичинекей эшик коюшкан? Сегизинчи суроо. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам адилетсиздик менен ким гана өлтүрүлбөсүн, анын төгүлгөн канынын бир бөлүгү бир адамга сөзсүз жүктөлөт деген. Пайгамбарыбыз ким жөнүндө айтып жатат? 9-чу суроо. АКШнын 32-чи президенти Франклин Рузвельт кол астында иштеген кызматкерлерге президент айтат жана мен ойлойм деген 2 фразаны көп колдонгон. Бул сөздөрү аркылуу анын оюн кызматкерлери дароо түшүнгөн. Фразалар кандайча чечмеленет? 10-чу акыркы суроо. Армян, грузин, молдаван жана түркмөн СССРлеринин гербдерин союз мезгилинде эмне бириктирип турган? Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жоопторду комментарий катары төмөндө жазып калтырыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Билерман Ордо интеллектуалдык оюну сиздер үчүн көптөгөн кызыктуу маалыматтарды жана видеолорду сунуш кыла бермекчи.